Украин жокерлери батыштын унаалары менен Орусияга кирип барышууда. Буга чейин мындай окуя болуп кетерин айтуу кыйын болчу. Орус аскерлеринин тез эле айласы кетти. Бул чек ара өтмөгү көптөн бери жабык турган. Жана украиндер мында токтогон жок. Суу жанын борбордук аянты. Украинанын зооттолгон унаасы Орусиянын шаарын аралап жүрөт. Украин күчтөрүнүн Орусиянын аймагына басып кириши согушта Киевке дем күч берди. Кармаштын нугун Украинага буруунун ордуна Москва өз аймагындагы күтүүсүз чабуулга реакция жасоодо. Кармаш Курск аймагынын көпчүлүк бөлүгүндө уланууда. Биз жаңы эле бул орустардын супермаркетинде болдук. Көп деле нерсе жок экен дейт бул жоокер. Слава Украине! Орусия украиндердин чабуулунун мизин кайтарууда кыйынчылыктарга туш болууда. Чек арадагы Украинанын Сум аймагында Украина армиясы дале өзүнүн мыкты аскерлерин тартууда. Бирок алардын максаты дале бүдөмөк. Аскердик техникаларга 3 бурчтук белги түшүрүлгөн. Ал операциянын символу. Украина бул операцияга дыккат киришүүдө. Бирок чектеш аймакты ээлеп алуу менен ийгиликке жетүү мүмкүн эмес. Дегенменен орус күчтөрү башка тараптагы аскерлерин бул жерге жайгаштырууга аргасыз болушу ыктымал. Эгер бул операциядан майнап чыкпаса, ал Украинадагы согушка катастрофалуу таасирин тийгизиши мүмкүн. Орусия бомбалап келген чек арадагы айылдардын тургундары Москванын жооп берүүсүнөн коркпой турганын айтышты. Мен аларды кармап, мындай кылсам дейм. Биринчи Орусия кол салды, биз эмес. Эми биздин балдар жооп берип, колунан эмнегелерин көрсөтүшүүдө. Эгер ага эртерээк уруксат берсе, Орусияны мурда эле ээлеп алмакпыз. Эвакуация болгондорго Сумы шаарында каерге жайгаштырылары тууралуу маалымат беришүүдө. Аба чабуулдары күчөгөндүктөн чек араны бойлой 10 миңдеген адамдар көчүрүлдү. Украина операциясын баштап ийгилик жаратып жатканы менен жарандар кыйналып тургандай. Адатта Москвада эл көзүнө гана көрсөтүлчү жыйындардай Украинанын куралдуу күчтөрүнүн кол башчысы Александр Сырский да президент Зеленскийге кайрылып, Украин күчтөрү дале алдыга карай жылып жатканын айтты. Биринчиден угул кыздарыбызга ыраазычылык билдирем. Мындан сырткары эмки кадамыбыз тууралуу ойлонууну унутпаңыз демекчимин. Украина күтүүсүз операциясын баштаган маалда эмки кадамы кандай болору маанилүү болуп турат.